Иногда нужно сделать шаг назад, дабы понять, кто же настоящий твой сторонник. Великие тоже падают. Ты должен собраться и встать, как бы тяжело не было, и только после ты увидишь, чего достоин на самом деле. Добрый вечер, дорогие! Дорогой Татарстан! Я хочу сказать, вы все видели, я выиграл. Цена — это всемирная версия. Где версия? Где турнир справедливо? Где есть справедливые судьи? Где есть главная судья справедливо? А сегодня это было справедливо? Так, задайте себе вопрос. Где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Вам всем спасибо за то, что болели. И не забудьте, с вами был Дастан. Kırgızстанım senin, açık olsun asmanın, elimde saklanan mekenin, azamatın askarın. Спасибо всем. Сейчас смотрят миллионы телезрителей, моим болельщикам. Всем вам огромное спасибо. Спасибо моим ребятам. Спасибо команде лучших видеофайтов. Моей команде. С вами был Дастан. Какой молодец. Мне кажется, он спокойно может карьеру сделать и комментаторской деятельности, или роли ведущего в потенциале. У Дастана есть потенциал подобного. Ну что, дорогие друзья, вот таким получился очередной турнир по кикбоксингу, бои по правилам ДНА, Кубок Татнефть. Отличные поединки мы с вами посмотрели, на этом будем прощаться. Для вас сегодня работали Роман Мазуров, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, Максим Буров. Роман, благодарю вас за совместную работу. Как обычно, было очень приятно с вами потрудиться во время очередного эфира. Ну и, друзья, крепкого духа и побеждайте. Оставайтесь на каналах Матч ТВ, нашего холдинга, смотрите Матч Боец, смотрите и любите единоборство. Гөлдік Дастан Али Шашиев деген инем айтады, мен өзім гөлдік болып гөлге кіре албай қалдым дейді. Ана мен айтатын едім, башқа мемлекеттерде гөлдердің жайында, океанның жайында миңдеген шақырым жейттеп, сейілдеп, сақтанып басқан болып. Ошол эле Кыргызстандын керемет болгон Ысык көлдүн жеринде базайын десең, ар бир 2 метр сайын гөл созулган, 2 чейин созулган, шиштер менен созулган. Ана буунун панчараты, жигитинин панчараты буга деген атын анча. Балким убакыт өткөндө Кыргыз эли көлүбүз көзүбүз кире албай калабызбы, же көлгө жүргөн жалаңган байлардын аксоп, жөнөкөй карапайым калып көлгө чыга албай сазга түшүп калабыз билбейт э. Көл бирөөлөрдүн бизнес үчүн жаралганбы же Кыргыз эли үчүн, Кыргыз элинин башчысы үчүн жаралганбы? Бул маселени ойлонуш керек. Ошондуктан туугандар көлдү бизнести байлап алып, таза карайлы. Же азамат чындыкты сүйлөп атат, келжиребичи деп айтасыңарбы, же муну менен бир киши бир келип иш кылабызбы? Ойлонуп көрбөйлү, кандай дейсиңер? Мен Дастанды колдойт
Салют, Таиланд! Дастан! Вот вся команда поздравляет тебя с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения, Дастан! С днем рождения! С днем рождения, с днем рождения! Давай, ждем, брат! Как, меня видно там нормально? Дастан, с днем рождения, брат. Поздравляю тебя. Пусть у тебя все самое наилучшее будет. Но есть косяк один за тобой, конечно. Не пригласил, есть. Ну ничего. У меня тоже скоро день рождения. Тоже тебя не приглашу. Kanatına algan, ulut bulup sattалган, urpaqtarının murasına qalgan, uңсыздың кет салган. Байыртан екен үшін күйгін, ерманастен оқуыз, байырлап ата жұртын сүйгін, жоғылшының құбыз. Қан майданға да төшін тосып барған, қайра тартпай дұшмандан, халқын үшін де Тай боксер болгондон кийин биринчи жолу ошо конкретжонго чыктым. А ошо билген эле чыгып эле бутка кирди, көтөрүп чаап, 3-4 жолу көтөрүп чапты. Анан биз да даярданганбыз, ошо көтөрүп чаап, ошо астынан болевой тартканда треугольник менен тартып, ошо кубок дружбы народов уттук, Кудай буйрса. Ошо жеңишимди кыргыз элиме арнайм. Биз жерден биз кыргыз эле өжөр келебиз да. Биз жерде өжөр анан бирден Кудайга шейин да, Аллага шейин. Баягы темир көтөрүп күч келтирген эмес, бул жүрөк менен күчтүү болуш керек да. Жүрөк менен, анан жүрөктө кыргыз элинде патриот сезим болуш керек. Ошо менен жеңебиз. Кайсы турнирде болбосок да. Болуп өткөнүн өзүңүздөр жакшы көрүүдөсүздөр. Мындай караганда кыйла чымыр денелүү келген Аслан Мусаев жеңишке жете тургандай таасир калтырган, бирок соңунда эмне болгондугун баарыбыз жакшы көрө алдык. Дастан Шаршеев экинчи финалдык каймактын жеңүүчүсү. Biz jеңебиз барын, ыйманыңды сактагын. Бири биримдикке барын, бир борунду сатпагын. Жараткан бейпил жашоо берсин, тынчтык болуп элимде. Жаңаткан таң нурунан келсин, береке кут жеримде. Жака тааныптырган бул саясий искерлер, бирден бир спортсмендер болот экен. Ошо спортсмендер кыргыздын желегин желбиретип, ак мөңгүлүсүн ойноп, ак калпагын кийгизип таанытат экенбиз. Ошол үчүн чыныгы спортсмендерге силерге терең ыраазычылык, рахмат. Ошо мамлекет тараптан эч кандай кайдыгер карап жардам жок болсо дагы, например, айта кетсем, Грузиянын президенти Кадыров өзүнүн спортсмендери өшүш үчүн өздөрү зал, машина, үй берип колдойт экен. А биздин спортсмендер соревнованияга барыш үчүн ачык эле сөз, жаман көрбөгүлө, көп сүйлөсөм да жаман көрбөгүлө, бирок айта келишим керек. Биздин спортсмендер турнирге чыгыш үчүн өзүбүз жолго акча издейбиз, спонсор издейбиз. Таиланд эки жакка барып даярданыш үчүн акча издейбиз. Канча деген эми жигиттерди билем,
эртеден кечке иштеп, кечинде тренировка кылып, чоң эмгекке жеткен. Чыныгы сыйлыкка ошол спортсмендер татыктуу деп ойлойм. Арабызда отурат. Менден кетсе кечирип коюңуздар. Мекенди сүйөлү, мекенге кызмат кылалы. Ассаламу алейкум. Баракелде. Чындык айтып чыркыраган Дастан Алишершеев болду. Категория, конечно. Сейчас будет, мне кажется, досрочное завершение боя, потому что еле-еле обороняется Загуменов. И не вяжет. Загуменов опускает руки. Ну, надо подвязать, по крайней мере. Это нокдаун. 3, 4, 5, 6. Гонг прозвучал? На экране было еще 10 секунд. Ну, там, возможно, где-то была остановка, может быть. И, может быть, даже, посмотри, в руках у секунданта белое полотенце. Может быть, они уже были близки к тому, чтобы выбрасывать. Спорттун түрлөрү болобу. Кыргыз өкмөтү тарабынан кандай колдоо көрсөтүлөт спортсмендерге? Кыргыз өкмөтү тарабынан эч кандай колдоо көрүнбөйт. Кыргыз өкмөтү бул олимпиадалык видтерди колдойт. Андан башка мага эч кандай колдоо көрсөтпөйт. Бирок мамлекетке карабастан чыныгы патриот байкелер бар. Спортtu колдогон, спорт деп күйгөн ошо байкелерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алар болбосо билбейм. Алар бар үчүн спорт өсүп келет. Андан башка эле канча деген байкелерибиз бар Кыргызстанда. Ошолор башка эс алууга көп акча кетирип коет. Кыргыз спортсмендерин колдогонго акча кетиргиси келбейт. Өкүнүчтүү ошондой байкелерибиз бар. Ушундай жагдайга карабай, негизи ушул өзүңүз көргөн спорттун тармагынын келечеги кандай өнүгөт деп ойлойсуз? Кыргызстандын келечеги аябай чоң. Спорт Кыргызский волк. Дастан Алишершеев совместно с Гермес Софи.
болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, уңгу сөздөн кет салган. Байыртан экен үчүн күйгөн, эрманан сен улубуз. Байырлап ата журтун сүйгөн, жоголбосун уңгубуз. Хан майданга да төшүн тосуп барган, кайра тартпай душмандан. Халкым үчүн деп чагылгандай жанган, кайратынан жанбаган. Ай, Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың, элимде сактаган мекенин, азаматтың аскары. Кыргыз эли кең пейилин, сен кереметтүү жердин, ырыс береке берген мекенин. Өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын. Салам достор, Чынардын үстүнөн Астананы шашайт деген байкы бар го, Татарстан бөлүп чакчыды го. Ошону көрүп алып сөткө чөп жүрсүм. Дастан сени сөткө чыгып алып. Сендей Кыргызстан жерин жеңбеген жигиттер менен сөткө чыгып алып. Ойдогудай Pedro? Ya, no te le tocó, Pedro. Эстафета 100 удар под водой. Команда Рус-Джим своему тренеру Руслан Кирюша. Jadi saya kalau foto para itu arah itu kan, yok saya kalau soal arah orang ber,